Салам достор, азыр Таганский жака келип отурам. Жана бул Екатеринбургда бардык эле кыргыздар билет бул жерде. Көп адамдар документ иштерин баарын ушул жактан бүтүрөт. Жана ИНН, СНИЛС, башка документтерин баарын ушул жактан бүтүрүшөт. Кыргыздардын өзүнүн кафелери бар, ресторандары бар. Катуу бул жер. Көптөн бери ошо келип иштеп жүргөндөр бул жакта кыргыздар. Көбүнчө базарда да иштейт. Могул жакта мына базар жок болчу, азыр узун салып коюптур. Өзүңөр көрүп отурасыңар. Баары мурун бөлөкчө болчу. Мындай баары чача-мачасы көп болчу да, кыскасы. Азыр ушундай кылып салып коюптур. Узун кровать. Ошон ушака азыр кирип барабыз. Кыскасы кыргыздардын өзүнүн сатуучулары жана документ бүтүргөндөр, тиш доктурлар, бөлөкчө бир доктурлар, короче, баардыгы кыргыздарга байланыштуу өз мекендештерине кичине орустарга караганда азыраак суммада кылып берет. Ушул Таганский жакта да, ушул тарапта кыргыздардын өздөрүнүн райончиктери бар. Андан көп жашайт, чоң-чоң жанагындай үйлөрдө балдар айтып калды. Полный кыргыз деп. Кыргызстанда жүргөндөй эле болбосун. Баштан элерде Кыргызстандыкы көбүнчө ошо келип, жанагы границага барып келип, антип иштеп, российский гражданство алып, ошону кыскасы движение кылгандар көп да. Жакшы эле бар. Ошондой достор. Баягыда таксисттер Кыргызстанга, Казакстанга ушул жактан каттайт. Чоң жер. Жанагы ошо таксистердин эмеси, зонасы. Ханой комплекс. Алда стоянка бар. Ушул жакта турат. Ханойдо көп кытайлар, абдан көп. Абдан көп кытайлар жашайт. Ушул жакта соода саттык кылышат. Өздөрүнүн точкалары бар. Биз азыр бара турган жер бул ичинде иштерин баары бүтүрүлөт. Ушунда болсо бойцовский клуб бар. Жакта да чач алдырып чыгып, эшикте кар жаап атат. Мындан катып барабызчы. Вообще страшно жаап атат. Погода бирок жылуу. Нормальный погода.